Азиз Сурахматов тергөө менен кызматташып башкаруу чарасы өзгөртүлдү. Бишкек шаарынын мурунку мэри Азиз Сурахматов кылмыш ишинин алкагында тергөө менен келишим түздү. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Мындан улам 1-май райондук соту мурда камакка алуу түрүндө тандалган башкаруу чарасын өлкөдөн чыкпоо чарасына алмаштырды. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик мыйзамына ылайык Азиз Сурахматов тергөө менен кызматташуу жөнүндө келишим түзүп, экс-мэр Бишкек шаарындагы жер мыйзамсыз бөлүштүрүү фактысы боюнча көрсөтмө берди. Ошондой эле келтирилген зыянын ордун толтуруу үчүн 170 миллион сомдун 150 миллионун кайтарды. Калган чыгымдарды төлөө графиги түзүлдү деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Эске салсак, Бишкектин мурдагы мэри Сурахматов мыйзамсыз баюу жана коррупцияга айыпталууда. Ал 28 май күнү УКМКнын тергөө абагына 2 айга киргизилген болчу. Булак Спутник KG. Ауытсанын экс-президенти Каченс Кыргызстандан депортацияланып айыпка жыгылды. Борбор Азиядагы Америка университетинин президенти Эндрю Каченс жазык кодексинин 2 беренеси боюнча күнөөсүз деп табылып, бирок жоруктар кодекси боюнча айып пулга жыгылды. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук соту кабарлады. Соттун өкүмү 15-июлда чыккан. Эндрю Каченс жазык кодексинин 270-268 беренеси тагыраагы Кыргыз Республикасынын бажы чек арасы аркылуу алып өтүү үчүн аларга атайын эрежелер белгиленген предметтердин контрабандасы жана баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатысыз мыйзамсыз даярдоо беренелери менен күнөөсүз деп табылган. Бирок ал жоруктар кодексинин 123 беренеси сатуу максаты жок, анча көп эмес өлчөмдө баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды, алардын аналогдорун же прекурсорлорун мыйзамсыз даярдоо менен күнөөлүү деп табылып, 60 миң сом айыпка жыгылган. Өкүм күчүнө кирип аткарылгандан кийин Эндрю Каченс эл аралык келишимдерде жана өлкө мыйзамдарына белгиленген тартипте Кыргызстандан АКШга чыгарылды деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Ауытсанын президенти Эндрю Каченс 2021 жылдын апрель айында ИИМдин тергөө кызматына суракка чакырылган. Буга 12 март күнү Эндрю Каченс аты жазылып, университеттин дарегине Дубайдан жөнөтүлгөн посылканын ичинен баңгизат чыкканы тууралуу материалдарды бажы кызматы ИИМдин тергөө кызматына жибергени себеп болгон. Булак Спутник KG. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер эмдөөдөн милдеттүү түрдө өткөрүлмөкчү. Мамлекеттик органдардын башчыларына, облустардын жетекчилерине, Бишкек Ош шаарларынын мэрлерине, борбордук жана мекемелик бөлүмдөрдүн мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерине коронавируска каршы эмдөөнү милдеттүү түрдө жүргүзүүнү тез арада уюштуруу тапшырылды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева республикалык ыкчам штабтын кезектеги жыйынын өткөргөн. Ал эмдөөнү тездетүүгө жана жарандарга вакцинаны алуу зарылдыгы тууралуу маалыматтарды көбүрөөк жеткирүүгө токтолгон. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине төмөнкүлөр тапшырылган. Калкты коронавируска каршы массалык эмдөө боюнча иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү процессине күн сайын мониторинг жүргүзүү, баалоо. Кыска мөөнөттө министрликтин сайтында жаңы бөлүмдөр иштелип чыгып, булар камтылышы керек. Аймак, шаар жана район боюнча саламаттыкты сактоо уюмдарынын реестрин, телефон номер жана маалыматтар менен көрсөтүү. Ошондой эле тартипте жеке медициналык мекемелердин жана лабораториялардын реестрин көрсөтүү. Коронавируска кабылган бейтаптарды кабыл алган ооруканалардын дареги жана бош орундар. Вакциналарды сактоо жана ташуу үчүн тийиштүү температуралык шарттарды камсыз кылуу. 3 күнүн ичинде вакцина алуу үчүн онлайн жазылууну жана эмделген жарандардын реестрин тереңдетип киргизүү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине күнү түнү эмдөө пунктларында иштеген дарыгерлерди тамак аш менен камсыз кылуу милдети жүктөлгөн. Облустардын башчыларына, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерине калкты массалык түрдө эмдөө маселесин жеке көзөмөлгө алуу тапшырылган. Булак Спутник KG.